Бүгүнкү күнү көз тийип атап бар, анан бирөөнүн суу кирип кетипир деген маселе көп келет эмеспи? Ошон үчүн азыркы жылдыздар, белгилүү эле адамдар көпчүлүк отурган транспортто ушу жол кырсыгы өтө көбөйүп кетти. Негизи өлүмдүн эң көбү бул самолет, поезд эмес, ушу унаа, автоунаа менен жолдон жүргөн кырсыктан өтө көптөр жабыркаганы бул далил маалым. Көз тиет унаага, адамга. Ошон үчүн көз тийүүдө өтө көп кырсыктар, өлүм алдын ала болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, өлүмдү тездете турган ошо көз тийүү. Илгери бирөөнүн атына кызыгып, тике карап койгон көз тийгенде ат жыгылып, же унаасы жыгылып, же жакшы малы, мүлкү ыдырап өлүп калгандар фактылар көп. Ошондуктан биз билишибиз керек, мынакей жол жүрүүчүлөр ар кимде үйүндө өзүнүн дагы, кечирип койгула сөзүнө, катынынын дагы, кызынын дагы машинелери бар. А бирок ошол эле учурда алар машинеге кантип отурууну билбейбиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн унаага отурганда, үйдөн чыкканда дуалар. Ошон үчүн бисмилля, аузу биллахи минаш шайтанир раджим дегенди жок дегенде жаттап алып айтып жүрүшүбүз керек. Ошондо унаага шайтан кошо отурбайт. Андан тышкары тереңирээк, жакшыраак болуш үчүн хасбуналлаху ва нимал вакил, хасби аллаху таваккалту аля, ла хавла ва ла куввата илля билля десек, мынакей ошондо чыкканда, үйдөн чыкканда силердин жандап периштелер колдоп жүрөт, коргоп жүрөт. Ошо барып келгенче, үйүңөрдөн чыгып үйүңөргө кайрылгенче периштелер колдойт деген хадис бар. Бул чындык. Анткени пайгамбарыбыз калп айтпайт. Мына ошон үчүн жол кырсыктан алыс болуп, өзүбүздү коргоп, ушу дуаларды айтып жүрөлү. Сак саламатта болгула. Ассаламу алейкум.